Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жайдын ысык аптасында, жайдын ортосунда Самат Эркинбеков байкебиз Карындаш деген кино тасманы элге тартуулап жатат. Азыркы учурда жабык көрсөтүү, артыбызда толтура келген коноктор, меймандар кинону күтүп отурушат. Азыр көрөлү. Силер менен чогуу биз дагы ушул тасманы көрөбүз. Анан ой пикирлерин угуп, силер менен да бөлүшөбүз. Ошондуктан кеттик, алдыда сонун бери күтүп турат. Жүргүлө. Assalamu алейкум Алмаз мырза, кандайсыз? Ассалам. Жай кандай өтүп атат? Каникул кандай болот деген? Каникул деген сонун өтүп атат. Азыр кызжалак болуп эле отурабыз. Кинобуз кандай болот? Ушу Кудай колдоп элге өтсө эле болду деп жүрөбүз. Кинодон тышкары эме суроо бергим келет. Мисалы үчүн сиз азыркы учурда стендаптан катуу видеолоруңуз чыгып эл менен бөлүшүп атат. Деги эле кинону, стендапты кантип чоң алып кетип атасыз? Кантип жетишип атасыз? Бул деген өзүңдүн жумушуңду сүйүү деген деп ойлойм. Анткени ар ким өзүнүн жумушун кылса жакшы болот деп ойлойм. Ошо өзүң жумушуңду сүйүшүң керек. Ошо элди сүйүшүң керек, главное ошо. Элге бир жакшы бир продукт алыш керек деп ойлойм. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым аябай сонун. Рахмат. Сонун гүлдү кимден алдыңыз? Сонун гүлдү Асель эжекемден алдым. Асель Шалтаев эжемден, анан Гүлназ Чыныбек кыз эжемден алдым. Сиздин ырыңыз аябай элди дүңгүрөтүп СНГге чыгып угуп атабыз. Ушундай результат болоорун билдиңер беле? Чын айтсам билген эмесмин. Аябай кубанычтуу болуп атат. Бир четинен саундтрек ийгиликтүү болуп, бир четинен монтип кинобуздун премьерасы болуп, өзүмдүн кином чыгып аткандай эле аябай сүйүнүп толкунданып атам. Эми кино тасма жөнүндө айтып кетсеңиз. 80-жылкы кино тасма тарттыңар. Чагылдырыш өтө кыйын. Деги эле кандай экен? Негизи эле бул кинону тарых десек деле болот. Анткени бүт формалар, бүт нерселер алмашат экен. Кыйын болду чындыгында, бул кино аябай кыйын болду. Техниктерге ыраазычылык айтам. Учурдан пайдаланып кыйынчылыктар көп эле болду. Самат байке менен кантип иштешип калдыңыз ушул саундтрек үстүнөн? Самат байке менен негизи буга чейин 2-3 жылдан бери чогуу иштешип жүрчүк. Анан жакшы катышып жүрчүк. Өзү да жакшы киши, жакшы көрөм, сыйлайм. Ошон үчүн ушул саундтректи айткан кезде мен сразу эле ырды деле чала була угуп эле Азербайжанда жүргөн болчумун ошол күнү. Макул болгом сразу эле, угуп укпай эле. Бул ыр мен билишим боюнча эски ыр экен. Кимден уруксат алып, кантип деги эле келип ырды алып калды? Бул ошол ырдын баардыгын жанагы ошол уруксат жакпак дегендердин баардыгын ошол Самат байке өзү сүйлөшкөн. Ошол казак элинин ыры экен. Ошолордон уже сүйлөшүп такташып алганбыз. Бул тасмада саундтрек сиздики болсо, деги эле роль жаратып кичине болсо да эпизодко тартылдыңыз. Ооба, эпизоддо мен аябай эле кыска эпизоддомун, бирок ырдаймын ал жакта дагы. Ырдайм. Чачыңызды аябай кыскартып, байкашымча, ушул роль үчүн даярданып турсуз. Ооба. Бул образды Самат байке айткан деле кечээ интервьюда айтканмын. Самат байке айткан деле жактырганмын. Анткени жан дүйнөсү таза, өзгөчө балдар болот го. Ушундай өзгөчө баланын бир образы чын жүрөктөн бирөөнү сүйөт. Ошону сүйүү мындай болуу керек дегенди көргөздүк. Тасмадан эмнени күтүп атасыз? Деги эле өзүңүз бул тасманы көрдүңүзбү же биз менен кошо чогуу көрөсүз? Сиздер менен чогуу көрөм. Ооба. Ишиңизге ийгилик. Муңайбай 2, муңайбай 3 ырларды күтөбүз. Чоң рахмат. Байкашымча акыркы жылдары эгиз. Андан кийин бул тасма буйруса киного көнүп калдыңызбы? Ооба, киного көнүп калдык. Буйруса эми жакын арада буйруса өзүбүздүн кинобузду тартабыз деген жакшы пландар бар. Дай буйруса. Всё, ишиңизге ийгилик. Аман эсен, жакшы жүргүлө. Красавчик. Асхат байке болгондо көркөм
качалат го комедиялардын. Асхат байке аябай кымбатта түргендиктен только кинолорго тандалып өз айтсаңыз сен жеден. Бир чоң жакшы нерсе болот атат деп кубанычтабыз. Бул жакта батпай калгандар да бар экен. Бул батпай калгандыгына менин кеңпейилдигим күнөөлүү да. Бардыгы билет берчи дегенде мейли деп бере салдым, мен өзүм ардан көргүлө. Assalamu alaikum arba. Dur. Buna bizim ışıl rayonumuzun borboru. А вы кто? Aslan. А фамилия? Tomday. Көзіне жаш келді. Нанға кесеке тұрған жеріне келгенде 78 жылды жанында тұрған бей баламның көзіне жаш келді. Мен атайын алыстан бүгін келгенде өте разы болдым. Ушунчалык соңғы фильм болды. Самат, мен сен биринчи жолу бет маңдай көрүп атам. Кудай колдосун, борбосун, экинчи тараптан ийик болсун. Бар болду. Çok rahmat ağabey. Кино жөнүндө ой пикир. Валейкум ассалам, барыңыздарга салам. Негизи ойлогом кино анча болбойт депчи, бирок чындыгында өтө биз бираз илешип калабыз ушул нерсегечи. Аябай жакты, особенно чыныгы сүйүү бар деп коет го. Негизи азыркы сүйүү менен албатта сүйүүнүн өтө бир айырмасы бар десем болот. Ийгилик барыңыз, Самат байкелерге ийгилик, кино сон болуптур. Кино чындыгында аябай сон болуптур. Сөз жок. Эми биз эстер малында төрөлбөсөк дагы, бирок ошол убакта жүргөндөй болду. Кино аябай жакты. Билесиңер, мен көп кинону жактыра бербейм, бирок бүгүнкү кино мен үчүн аябай жакты. Мында бардык темалар көтөрүлгөн. Мындай майда барат көйгөйлөрдөн баштап, анан чоң маселелерге чейин. Бирок ошонун бардыгысы бир вайындай, роликтей жеңил берилген. Сиз 89-жылдары канча жашта элеңиз деги эле бул? Мен төрөлгөн жылдар болчу бул. Ошондуктан биз Саматтарга барып тең түшпүз. Бул нерсени биз ата-энебизден укчубуз. Союзда ушундай болгон, Советтер Союзунда мындай болгон деп, жана Советтер Союзундагы оңдагы, терстагы жактарды берген экен. Биринчиден кино нарында тартылган аябай жакты. Биз нарынан болобуз. Өз мекендер. Анан Саматка чоң рахмат. Аябай жакшы эмоцияларды, анан Адеми да аябай жакшы аткарыптыр. Ишендирип аткарыптыр. Негизи от души кино болуптур. Жакшы үй бүлөбүз менен келип, сейилдеп, эс алып, бир мындай жакшы рахат алып, күлүп, жакшы убакыт өткөрдүк бүгүн бирisi. Баарына сунуштайбыз. Чоң рахмат. Асма жөнүндө аябай сонун. Биз эми 89-жылы көрбөй калдык, бирок аябай ушундай окшоштуруп тартыштырып 89-жылга барып келгендей болдук. Анан ушундай жакшы элестерди калтырды.
Самат молодец, ийгилик каалайм ишине. Ушундай жакшы тасмалар тартыла берсин кыргыз элибизде. Кеттик. Маанай кандай? Жакшы, алейкум ассалам. Манайыбыз Кудай буйрса жакшы. Элдин маанайы кандай болсо биздики андан дагы 15 эсеге жакшыраак. Аябай кыйын теманы тандабалсын, мен ойлонгом да аягы кантип өтөт болду экен депчи. Ошо аягын биз дагы көпкө ойлондук. Трейлерин көргөндө башын көрүп туруп, барат экен эстерге кантип өтөт экен деген элге да кызыктуу болсо керек, келип көрүңүздөр. Ооба, аягы ушундай бир өзгөчө бүттү. Ал дагы эми башка көрөрмандарга дагы кызык болушу мүмкүн. Ошон үчүн эми аягын кинотеатрдан келип көрүш керек да. Саундтрек боюнча бул саундтрек каяктан келип калды? Ушунча хит болот деп ойлодуңарбы? Бул саундтректи ооба мындай сезгенбиз. Казак элинин эски чыгармасы. Абай Бегей деген ага ырдап жүрөт азыр Казакстандачы. Анан ошо казактардын өздөрүнө чыгып, алардан авторлордон уруксат алып, анан кийин бул жакта ыр кетти. Эл аябай жакшы кабыл алды. Азыркы учурда Кыргызстандан биздин ырды Өзбекстан, Казакстан, Татарстан, Каракалпакстанда дагы аябай көптөгөн угуулар көп болуп атат, комментарийлер көп болуп атат да. Биз кубанычтабыз, эми биз билбейм, аябай деле мындай мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз. Муну эл өзү көтөрүп кетти. Демек, эл ушул нерсеге суусап турган экен да, значит. Бирок азыркы заманда СССРге барып тартыш өтө кыйын болду болуш керек, Ал жагы кыйын болду. Башка машиналар өтүп кетет, же болбосо башка кийимчен бирөө телефон менен сүйлөшүп калат, ошолордун баардыгын алып мындай СССРге окшоштуруп тартуу бул кыйын эле болду. Канча убактыңыздарды алды? Съемка учуру. Съемка учуру биз 1 айга жакын болдук да. Акыркы суроо аябай популярдуу болуп аткан, мен ушуну менен кетем, мына Тумар менен Этномедиа калат. Акыркы жолу качан муңайдыңыз эле? Мен мындан 2 жыл мурун ошо бир кином жакшы болбой калганда, ошондо муңайып калгам да. Самат байкени муңайдырбай, баарыңыздан карындаш тасмасына келиңиз. Ооба. Акыркы кино деп кеттиңиз. Буга чейинки тасмаларыңыздын бул бюджети канча эсе көбүрөөк? Мен бюджетин жашырбай эле айтам, бул 55-60 миң долларга жакын акча кетти. Бул 5 миллиондон ашык, бир 6 миллионго жакын сом менен кетти. Абдан мындай үнөмдөп тартканыбыз ошол болду да. Андан дагы көп кетиш керек эле, бирок көпчүлүк байкелер, агалар тил жактан колдоп, коштоп, достор жардам берип отуруп, өзүбүздөн ошончо кетти да. Эми акыркы суроо, экинчи бөлүк болчудай бир нерсе болчудай. Ошондой болчудай буйрса. Всё, ишиңизге келек. Аман эсен, жакшы тасма болсун. Рахмат. Саламатсызбы? Премьера кут болсун. Аябай чарчаптырсыз. Деги эле сезимдер кандай? Саламатсызбы? Чоң рахмат. Сезимдер азыр аябай аралашып болуп атат менде. Негизи эле аябай отуруп көрүп атканда корктум. Кандай болот, азыр эмне болот депчи. Бүткөндөн кийин аябай жыргап, сүйүнүп ошентип калдым. Жакшы. Байкашымча, сиз акырын кино тармакка өтүп баратасыз. Малыш тасмасынан деги эле билимиңиз барбы? Же өзүңүздөн кандайдыр бир чымыныңыз бар? Өзүмдөн чымыным бар экен, мен самоучка. Кантип келип калдыңыз киного? Кастингге чакырып калышкан мени. Малыштан өстөр жазышып. Ошо. Азыр Самат байкенин киносуна ошо кастинг аркылуу өттүңүзбү? Мен жазып калыштым ага. Өздөрү чыгышты. Өздөрү чыгышты. Сценарийди окудуңуз. Өзүңүзгө ишеним. Муну мен ойной алам деген кандайдыр бир болду, дароо эле. Ооба, болду. Анткени эси даже өзүмө бул кинону өзүң жакшы сүйүп, жакшы көрүп атсаң, анан кийин эметкен болбойт да. Мен коркуп мынтип атам депчи. Аны деген ичиме катып коюшуң керек. Мен ошентип ичиме катып койдум, анан болду. Анан мен кылам дедим, ошондо эле сразу эле баштаганбыз. 89-жылы сиз бар белеңиз жок? Мен жок болчумун. Мен жок болчумун. Кандай сезимдер болду ошо 89-жылга бардыңар? Барганда аябай башкача болду. Анткени деген биздин даже формаларыбыз, кийимдерибиз мен андай көргөн эмесмин, чын айтсам. Анткени мен өзүм деген 2002-жылы колум, ошол убактан эле чоңоюп эле азыр биздин современный эле жашоо да биздечи. Анан ошол жактан көрүп, жанакындай КАМАЗ-самаздардын жанагы кийимдери менен көрүп, ГАЗ-50 эмне экенин да билбейчимин менчи. Ошонун баарын көрүп, үйрөнүп, Сантурбай деп келдим. Жакшы. Эми мындан ары кино тармакта кинодон көрөбүз сизди. Буйруса. Рахмат, ишиңизге келек. Сонун ойноп турсуз. Чоң рахмат. Келгиле, көргүлө. Уже эртеңден баштап баардык кинотеатрдан көрө аласыздар. Рахмат. Давайте. Азамат байке, биз келдик, бале келбесин. Салам алейкум. Мен силерди күтүп атпаймынбы? Кетпейби? Мен атайын калп эле бул жерге туруп алып Сүрөткө түшүш эми. Тасма жөнүндө 89-жылы канча жашта элеңиз? 89-жыл 5 жашта болчумун. Уже эмне жаман, эмне жакшы, эмне ачуу, эмне таттуу баарын билип калган кезек болчу. Мен анда Жумгал районунда Чайек айылынын өйдөрөөк жагын Ак көл деген айылда жүргөн кезим болчу.
аябай сонун болуптур. Жанагы айрыкча могу аракечтик, самогон мындай терс жагын алганда ошол нерсе мындай ошол кезекте мындай бир жөнөкөй эле күнүмдүк бир мындай бир көнгөн бир адат катары кабыл алынчу да. Азыр мисалы үчүн көчөдөн мына жаш кыздар же болбосо бирөө мисалы арак ичип атса биз жаман көрөбүз да, терс карайбыз да, ичет депчи. Ал кезекте ай тиги сон ала келиптир, барып ос тийбейсиң деген мындай жакшы болчу, жакшы кабыл алышчу да. Ошол нерседен кутулганыбызга сүйүндүк. Андан сырткары жакшы нерселерибизди жоготуп баратпырбыз да. Баягы акты сатып, кошуна менен мамиле жоголду азырчы. Мына өзүмдү эле мисалга алсам, мен кошуналар менен көп катышпайт экенмин. Мисалы туз сурап, нан сурап, анан бири-бириникине барып сериал көрүп деген нерсе бул баягы бири-бири менен ынтымактуу болчу да. Бир жаман терс нерсе болуп кете турган болсо, айыл чогулуп келип, бир кеңеш кыла коюп, ал тиги ууруну же бир кылмышкерди айылдан кууп салмай деген нерселер ошол кезекте баягы айыл жерлерде болчу экен, ошол эстедим. Ынтымак бар болчу экен, адамдын пейили кең болчу экен. Азыр мына пейил жоголуптур. Баардыгыбыз комфорт. Мына ар бир үйдө бирден машина же курсак ток жүрүп эле бир ошо пейилибиз уже аябай суз болуп, аябай наалычак болуп кеттик да. Мына азыр интернеттерде карасаңар, ар кимибиздин колубузда телефонубуз бар. Болбогон нерселерди тартып алып эле, мына заманына карагылачы, эмне болуп баратат, биз кайда баратабыз, кантебиз эми деп эле наалый беребиз да. Ал кезекте кандай катал шарт, бирок эч ким наалган эч ким жок болчу да. Мына достор, силер менен чогуу биз да кинону көрдүк. 10 деген балл. Өтө чоң эмгек жатат. Өтө чоң мыкты команда иштептир. Самат Байкеге ийгилик. Бул тасманы бүткүл Бишкек шаарынын кинотеатрларынан 25 майдан баштап көрө аласыңар. Силер менен мен Бакыт Адамалиев. Көрүшкөнчө.